Окей. Окей. Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан тарых сабагында кездешип жатканыма аябай экран алдында жолугушуп жатканыбызга аябай кубанычтамын. Биз өткөнкү сабакта Кыргызстандын аймагындагы уруу союздарын өткөнбүз. Уруу союздарына САК, УСУН жана Талан мамлекетине мисал кылдырып, алар тууралуу сүйлөшкөнбүз. Ал эми бүгүнкү темабыз болсо, Борбордук Азиядагы кыргыздардын Борбордук Азиядагы үстөмдүк үчүн күрөшү жана улуу кыргыз дөөлөтү тууралуу өтөбүз. Негизинен эле кыргыздардын Борбордук Азиядагы үстөмдүгү 6-7 кылымдан эле кээ бир маалыматтар боюнча андан дагы алдын үстөмдүк кылгандыгын мисал кылып айта кетсек болот. Бүгүн негизинен экинчи чыгыш Туркаган андан кийин Башбек Каган, кийин Башбек Кагандын тышкы саясаты жана улуу кыргыз дөөлөтү тууралуу сүйлөшөбүз. Экинчи чыгыш Туркаган негизинен эле чыгыш Туркаган тууралуу сүйлөшө турган болсок, негизинен эле Туркаган 4-5 кылымдардан баштап эле тарых барактарына чыга баштайт. Алар өзүнүн мамлекетини эң алгачкылардан болуп 552-жылы өзүнүн мамлекетин негиздейт. Кийинчерээк мамлекет өнүгүп өсүп отуруп, андан кийинчерээк ал мамлекет 600-жылы экиге бөлүүгө ич-чара чыгыштардан улам экиге бөлүнүп кеткен. Экиге бөлүнүп кеткенден кийин негизинен чыгыш жана батыш болуп экиге бөлүнгөн. Бул экинчи чыгыш Туркаган эмне үчүн азыр биз чыгыш Туркаганатын карайбыз. Экиге бөлүнгөндөн кийин кайрадан 582-жылы чыгыш Туркаган биригип жаңы бир мамлекет түзө алган. Ал түзгөн мамлекет Казакстан, Орто Азия, Чыгыш Түркстан, Түштүк Симбир аймактарына жайылган бир мамлекет болгон. Андан кийин 681-жылы мамлекет Кытайга көз каранды болуп, анан өз эгемендүүлүгүн жоготуп койгон. Экинчи чыгыш Туркаганатынын негиздөөчүлөрүнүн бири бул Билге Каган, Култегин жана анын кеңешчиси Тоникук негиздөөчүлөрдөн болгон. Билге Каган, Култегин экөө бир тууган болгон. Кийин Тоникуктун канчалык деңгээлде күчтүү кеңешчи болгонун дагы айта өтсөк болот. Анан Башбек, негизинен эле Башбек тууралуу айта турган болсок, Башбек Борбордук Азиядагы саясий кырдаалды кескин өзгөрткөн тарыхый инсан катары айта алабыз. Ал кыргыздардын башчылыгында болгон. Ал эң алгачкылардан болуп, Орхон түрктөрүнө, башкача айтканда экинчи чыгыш Туркагандыгына каршы түрктөрүнө каршы Таң империясынын өзүсүнө каршы көтөрүлүшкө баштап чыккан. Ал негизинен талаада Кытай аскерлерин жана союздаштарын бир нече жеңилүүлөргө учуратышкан. Ал Ашина династиясынын мүчөсү Кучлук башчылык кылган түрктөр экинчи Туркаганатын түзгөн деп жана айтып өткөн экинчи чыгыш Туркаганатын дагы айтып өтсөк болот. Кийин кыргыздар башка түрк элдери сыяктуу эле үстүртөн болгон Кытай бийлигинин ордуна аларга үстөмдүк кыла турган күчтүү мамлекеттин болушун каалашкан эмес. Алар каалабай экинчи чыгыш Туркаганатына каршы чыккан. Ошол каршы чыкканда Башбек саясий лидерлердин сап башында болгон. Кыргыздар Баскагандын Тогуз-Огуздары, Куркандар, Кытайлар, татарлар менен биргелешип Тан империясынын союздаштары болуп чыгышкан. Андан кийин Башбек Каган тууралуу айта турган болсок, Башбек Каган бул 7-кылым аягы, 8-кылымдын баштарында кыргыздардын Энисейдеги мамлекетине Энисейдеги мамлекети коңшуларына олуттуу коркунуч туудура баштаган. Бул эмне деп айта алабыз? Бул
Башбектин коңшу уруулар тарабынан таанылуусу бул алардын өзүнчө бир саясий биримдик түзө алгандыгын айта алабыз. Бул Энисейли кыргыздардын башында Башбек ажы отурган. Башбек Баатырдын тушунда ошол Энисей кыргыздары гүлдөп өнүккөн мезгилине мисал катары айтсак болот. Экинчи чыгыш түрк каганатынын баскынчыл саясатына каршы күрөшкөн Баатыр, ал экинчи чыгыш түрк каганатына каршы ал өзүнчө саясат жүргүзгөн. Бул саясат Кытай, бул саясатын биз ушундай мисал менен катары айтсак, ал Эрен Улук деген элчини Кытайларга жиберип, саясий бирдик түзүү сунушун киргизген. Башбек 711 түргөчтөрдүн башчысы. Кытайларга элчи жибергенден кийин 711 жылы Башбек түргөчтөргө Кытайлардан кийин, андан кийин түргөчтөрдүн башчысы Сакал каган менен бирдикте чыгыш түрк кагандыгына каршы үч элдик союздун түзүү сунушун киргизген. Бул үч элдик союзду түзгөндөн кийин бул союзду экинчи түрк каганатынын башчысы Капаган Каган тезинен билип, бул түргөчтөргө, Энисей кыргыздарына жана Кытайлардын саясатына ар бир мамлекетке өз-өзүнчө кол салып, өз-өзүнчө ордолорун талкалаганга аракет кылган. Бул алардын экинчи чыгыш түрк каганатынын алдын ала бул Башбек жүргүзгөн саясатты билип алган деп айтсак болот. Андан кийин Башбек 711 жылы экинчи түрк каганатынын кол салуусунан улам курман болгон. Экинчи чыгыш түрк каганаты Капаган Каган өзүнүн душманы Таң сулалеси менен башына кайта турган болсок, экинчи чыгыш түрк каганаты Капаган Каган өзүнүн душманы Таң сулалеси менен күрөштө ийгиликтүү жүргүзүү үчүн кыргыздар менен ынтымакка келүүнү каалашкан. Башбек мамлекет түзгөндө алгач экинчи чыгыш түрк каганаты кыргыздар менен жакшы мамиледе болуп, алар менен ынтымакка келүүгө умтулушкан. Андан кийин Капаган Каган Башбектин каган даражасын таанып, ага суйурмат көргөзгөн. Ага өз инисинин кызын ага аялдыкка берип, анын баатырдык касиетин сыйлаган, мамлекет курган, саясий бирдик курган позициясыны жактаган. Ошентип ал 700-жылы Башбек Каган Ханыша кызга үйлөнгөн. Бул тууралуу, ал үйлөнгөндүгү тууралуу маалыматты Күлтегин несселинде жазылган маалыматтан алабыз. Биз ал кырдаалды ага каган даражасын урууладык, ага менин карындашымды бердик деген Брунсмал жазуудан биз айта алабыз. Андан кийин Башбектин тышкы саясаты жана айтып өткөндөй эле, ал ошол үч элдик согушу тууралуу айтып өтөбүз. Эң биринчилерден болот, бул Башбек Борбордук Азияда өз мамлекетинин үстөмдүгүн орнотууну каалаган. Өз мамлекетини Ыракы чыгышка чейин тааныткысы келгендигин айтабыз. Кийин 8-кылымдын башынан баштап эле Башбек түрктөргө каршы активдүү тышкы саясат жүргүзгөн. 707-709 жылдары Кыргыз кагандыгынын элчиси түрктөр менен согушуп турган Таң сулалесине жөнөтүлгөн. Жанагы айтып өткөн Эрен Улук элчини. Түрктөргө каршы союзду уюштуруу боюнча Башбектин дипломатиялык демилгеси Түргөш кагандыгына дагы тараган. Ошол эле кезде Башбек Каган Түргөш кагандыгы менен да ымала түзүп, ага да элчи жибергенин мисал катары айта алабыз. Ал элчилик чүйрөндөгү түргөчтөргө эзгене башчылык кылган элчилик деп да кээ бирки маалыматтарда эзгене башчылык кылган элчилик жиберилген деп да айтылып келет. Андан кийин Кыргыздардын каганын дипломатиялык иш жүргүзүлгөндөрү аябай ийгиликтүү болгон. 709-жылы экинчи түрк кагандыгына каршы үч элдик согуш ынтымагы түзүлгөн. Бул үч элдик согуш ынтымагына Таң империясы, түргөчтөр жана кыргыздар кирген. Кыргыздардын саясий бир күчтүү бир мамлекет кура алгандыгын биз көбүнчө жазма булактардан билебиз. Бул жазма булактардын бири бул Рунсмал жазууну айтсак болот. Бул түрк кагандыгынын саясий жана
ири аскер ишмерлердин бири, кеңешчилердин бири Тоников Борбордук Азиядагы саясий жагдай тууралуу айтып өткөн. Бул саясий жагдайда өз пикирин жазууда калтырган. Табгач калган, Кытайлык калган, биздин душман Кытайлык калган, Табгачка Кытайлык калган, өз Кытайлык калган тууралуу да айтып өтөт. Табгач калганы биздин душманыбыз эле, ал душманыбыз эле, онок жанагы эле түргөчтөрдүн калганын айтышат. Түргөчтөрдүн калганы биздин душманыбыз эле, Кытайларды дагы түргөчтөрдү да душман деп айтат. Кийин бирок биздин баарынан да чоң душманыбыз кыргыздардын күчтүү калганы болгон деп. Бул жерде ошол мезгилде Кытайлардан дагы түргөчтөрдүн дагы күчтүү душманы кыргыздар болгондугу жазма булакта айтылат. Кийин ошол Үч элдик союзунан кийин түрктөрдүн калганы, бул Үч элдик союзуну билип алгандан кийин аларга каршы биринчилерден болуп кол салып, аларды бири-бирден талкуулоону чечишкен. Алар 1709 түрктөрдүн кошуну Энисейдин баш жагына кечип өтүп, кыргыздарга союздаш болгон Чик жана Аз урууларын талкалаган. Алар Чик жана Аз урууларын талкалагандан кийин Туваны ээлеп алышкан. Тувага келгенден кийин алар Тувадан Энисейге карата өтө алган эмес, себеби Тувадан Энисейге чейинки аймакты кыргыздар бийик таштар менен адам өтө алгыс кылып, чеп менен тосуп алгандыктан булар өтө алган эмес. Экинчи чыгыш туркагандыгы ал жерди айланып өтүүнү туура көргөн. Кыргыздар Тувадан Энисейге капчыгай аркылуу кеткен жолду жалаң аска таштарды үймөктөп, тизип отуруп, эч бир жан өтө алгыс деңгээлде тосуп коюшкан. Бул жерден эч кандай армия өтө алмак эмес. Бул өтө албай турган мезгилде экинчи чыгыш туркагандары Башбек калган союздаштарынан, Кытайлардан, түргөчтөрдөн жардам күтүп калган. Себеби бул союздаштыкта бири-бирибизге жардам беребиз деген позицияда болгон. Бирок анын союздаштары жардамга келген эмес. Түрк башчылары алар жол тосулгандан кийин Саян кыркатоолору аркылуу кыркатоолорун айланып өтүп, айланып өтүүнү чечишет. Бул жол кышкы ызгаар сууктун адам өтө алгыс бир жолдор, адам кыйынчылык менен өтчү жолдордун бири болгон. Алар атайын бир чыккынчыны таап, ошол чыккынчы аркылуу жолду айланып өтүшөт. Бул кийин жолдо адашып отуруп, же болбосо чыккынчы адаштырды деген дагы кээ-бир маалыматтар бар. Ошол жолдо ошол чыккынчыны дагы өлтүргөндүгү дагы, кыргыздардан чыккан чыккынчынын дагы өлтүрүлгөндүгү тууралуу маалыматтар бар. Андан кийин алар айланып өтүп 711 жылы айланып өтүп, 711 жылы кыргыздарга күтүлбөгөн жерден эле кол салып киришкен. Алар түн ичинде кол салып, биринчи салгылашуу түн ичинде болгон. Кийин кыргыздарга кол салып келгендиги тууралуу дагы бир маалымат камтылган. Бул кыргыздарга маалыматта мындай деп айтылат: биз кыргыздарга уйкуда жатканда кол салдык дейт. Жолду найзалар менен салдык деп белгилеген байыркы түрктөр рунасымал жазуусу бар эстелигинде кыргыздар тууралуу дал ушундай эскерилет. Кыргыздардын негизги күчтөрү ушул түн ичинде болгон салгылашта талкаланган. Ал эми Башбек болсо калган аскерлерине Сунга токойуна топтоп өжөрлүк менен ошол Сунга токойуна дагы каршылык көргөзгөн. Бул Сунга токой азыркы Тувада. Айыгышкан катуу салгылашуу бир жумага созулуп, мында күлтегин үстөмдүк кылып, Башбек жеңилүүгө учураган. Бул айыгышкан салгылашта кыргыздар толук кандуу кыйратылган. Башбек бетпе-бет салгылашууда курман болуп, анын сөөгү
байыркы өздөрүнүн салты менен коюуга мүмкүн болгон эмес. Кийин Тони Кук ошол 711 жылга чыккандагы жортуул тууралуу дагы орун асмал жазуу эстелигинде төмөнкүчө эскерилет. Мен аскерлерге сапарга чыгууга буйрук бердим. Мен аттангыла деп айттым. Ак термелден өтүп жатканда мен тылдагы лагерге токтоп турууга буйрук бердим. Аттанууга буйрук берип, кар аралап жол салдым. Өзүм башкалар менен бирге жыгач бакандарды таянып чыктым. Алды жактагылар карды тапташты. Биз токой каптаган чокун аштык. Аябагандай кыйынчылык менен төмөн түштүк. Тоодогу кар ширендисик айланып өтүп олтуруп, 10 күн дегенде тоо жантаймасына жеттик деген бир жазуу булагында төмөнкүчө эскерилет. Кийин ошол эле мезгилде кийин жергиликтүү жол баштоочу жолдон адашып кеткендиктен өлтүрүлдү деген дагы маалымат дал ушул Тони Куктун жазма булагында жазылган. Кийин Улуу Кыргыз дөөлөтүнө өтө турган болсок, Улуу Кыргыз дөөлөтү бул кыргыздардын алгачкы ирет бир мамлекет, күчтүү саясий күчтүү бир мамлекет кургандыгын тарых барактарында кездешкен эң алгачкы маалыматтар деп айтсак болот. Бул мамлекет түзгөндөгү алар 6-7 кылымда демек саясий өзүнүн позициясын бекемдей алган дегенди түшүндүрөт. Кийин алар негизинен эле 8-кылымды алып карай турган болсок, 8-кылымда Борбордук Азияда уйгурлар башкаруу уйгурлардын колунда болгон. Алар уйгурларды тууралуу айта турган болсок, уйгурлар Борбордук Азияда жашаган, Азиянын талааларында жашаган түрк элдеринин бири болгон. Алар экинчи чыгыш туркандыгы негизинен начарлап баштаган мезгилде уйгурлар карлуктар жана баскындар менен биргелешип, аны экинчи чыгыш тур каганатыны талкалаган. Ошентип 744-жылы Кулепелон башчылыгы менен Батыш Монголиянын аймагында көчмөндөрдүн талаа дөөлөтү уйгур кагандыгы пайда болгон. Уйгур кагандыгы Таң Сүлөлесинин жаңы тарыхында Ши Тансу деген китебинде уйгурлар Хойху деген ат менен кездешет. Негизинен анын күчтүү мезгилинде Кытайлар да салык төлөп турган деп айтылат уйгурларга. Кийин 9-10 кылымдардын башында араб географы Ибн Хордамбек уйгур каганатынын эң чоң түрк өлкөсү деп атаган. Анын борбору Ордо балык, 12 темир дарбазалуу борборунда балык, ал борбору 12 темир дарбазалуу дубалдар менен курчалган деп айтылат. Шаардын ичинде жакшы бекемделген чеп коркону болуп, анда кагандын өзү жашаган деп айтылат. Кийин жаңы мамлекет турмуштук зарыл милдеттердин бири Энисейдеги кыргыздарды баш ийдирүү болгон. Анткени ал жакта Борбордук Азиядагы жалгыз нан берүүчү аймак жана мыкты металлургия база болгондугун дагы айтсак болот, Энисейдин аймагы. Кийин 750-751-жылдары уйгурлар кыргыздардын шериктештиги Чик жана аз урууларын талкалап, Туваны багынтып алышкан. Алар чиктердин жеринде кыргыздардан коргонуу үчүн сепилдерди курушкан. Кыргыздар кезектеги уруш аларга багытталышын билишкен. Кийин кыргыздар өздөрүнүн күчтөрүн ал убакта Жети сууну ээлеп алышкан карлуктар, чиктер, түрк уруулар калдыктары менен биргеликте уйгур каганына 70 билге каганга каршы күрөшүү үчүн биригишкен. Башкача айтканда, демек бул жерде кыргыздар, карлуктар, чиктер биргеликте уйгур кагандыгына каршы аларга согуш
ага каршы бир саясий бир иш аракет жүргүзө баштагандыгын байкасак болот. Кийин 758 жылы уйгурлар ортоңку Энисейдеги кыргыздардын өлкөсүн басып алышат. Жеңилүүнүн натыйжасында кыргыздар биротоло басып алууга кыргыздарды уйгурлар биротоло басып ала алган эмес. Кыргыздардын ажоосу сөз жүзүндө гана уйгур каганына жогорку бийлигин тааныган. Алардан билге тон эркин титулун алган жана уйгурларга салык төлөп турууга милдеттенген. Кийин 840-жылы кыргыздар уйгур кагандыгынын борбору Ордо Балыкка 100 миңден аскерден турган армиясы менен чабуул коюп, уйгур аскерлерин талкайт. Борбору болгон Ордо Балыкты басып алат. Уйгур каганы сагалашууда курман болуп, уйгурлардын калганы кыргынга учуруудан коркушуп, Кытайга, Байкалдын арт жагына, Чыгыш Түркстанга качып кетишет. Бул казатта улуу кол башчы Алпсол жетекчилик кылган. Улуу Кыргыз дөөлөтүнө токтоло турган болсок, Улуу Кыргыз дөөлөтү 843-жылы Энисейлик кыргыздар Пантегин башчылык кылган уйгурларды куугунтуктап отурушуп, Чыгыш Түркстанга басып киришип, Аньци Беш балык шаарларын алышат. Андан ары Теңир тоо менен Жети сууга чейин жетишип, ошентип 9-кылымдын орто ченинде уйгур кагандыгынын урандыларында кыргыздардын улуу дөөлөтү пайда болгон. Башка айтканда, Улуу Кыргыз дөөлөтүн басып алгандан кийин дагы эле ошол аймакта, Чыгыш Түркстандын ошол аймакта Улуу Кыргыз дөөлөтү курулган. Улуу Кыргыз дөөлөтү негизинен кыргыздардын бийлиги чыгыштан батышка карай, Чыгыш Монголиядан Ысык көл менен Жети сууга чейин, ал эми түндүктөн түштүккө карай Сибирден Улуу Кытай дубалына чейинки зор аймакка тараган. Энисей кыргыздардын саны бул заманда көбөйүп, 10 миң аскердин саны менен эсептегенде 300-500 миңге чейин жеткендигин айта алабыз. Анткени байыркы түрк тайпаларында ар качан 3-4-5 адамдан бир аскер чыгаруу салттары болгон. Энисей кыргыздардын күч кубатын арткандыгы өздөрүн коомдук тарыптаган эмес, башка тайпаларда да коомдук өнүгүү мезгилине зор таасирин тийгизген. Эң негизгиси кыргыз урларынын өнүгүп өсүшүнө, көбөйүшүнө жакшы шарт түздү. Кийин кыргыздар уйгур кагандыгын талкалаган соң өзүнүн саясий түзүлүшүн иреттеп, бир системалуу бийлик аппаратын түзгөн. Мамлекет башында калган турган. Экинчи мансапта буйрук кеңешчи, андан бойла деген дагы мансап болгон. Бул өкүм бекитүүчү, ярган деген болсо өкүм чыгаруучу. Булар мамлекеттик кызматта мансапта турган кишилер айтсак болот. Кийин кагандын жергиликтүү мансаптагы башкаруучулары Тутук, Таркан, Түтүн дегендерден дагы турган. Булар райондорду же болбосо түтүктөр болсо райондорду же болбосо чоң тайпаларды башкаруу үчүн жиберилген. Алар негизинен ханзада жана хандын тукумунан болгон деп айта алабыз. Кийин кыргыздардын бул Улуу Кыргыз дөөлөтү, улуу державасы узакка созулган эмес. Тактаганда Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн өкүм сүрүүсү 80 жылга созулган. 10-кылымдын биринчи чейрегинде Улуу Кыргыз дөөлөтү тарап кеткен деп айтылат. Кыргыздардын бир бөлүгү мурдагы мекени Энисейге кайтып кетишсе, экинчи бөлүгү Ала тоо аймагынан орун очок алып, ал жерде эзелден туруктуу жашаган өз боордоштору менен аралашып кетишкен деп дагы айтылат. Башкача айтканда, биринчи сабагыбызда айтып өткөндөй эле, алар Энисей тараптан көчүп келип, азыркы Чаншань, Ала тоо аймагында жергиликтүү калк менен жалгашып журулушуу натыйжасында бул жерде жашап калган деген маалыматты көрө алабыз. Андыктан бул көрүнүш душмандардын аскерлердин кысымы менен алардын бул мамлекеттин жок болуп кетүүсү душмандардын кысымынан болгон эмес.
Андан тышкары аларды кандайдыр бир энсей кыргыздар андан кийин дыйканчылык менен күн өткөргөн. Элдин бир бөлүгү Борбордук Азиянын кургакчыл бөксөтөөлөрү көнүп кетише алган эмес. Башка айтканда, энсейде дыйканчылык менен климаты жагынан азыркы Монголия аймагы туура келбегендиктен ал жерден ал бөксөтөөлөрдөн көчүп көнүп кете алган эмес. Башка айтканда, ал жерден кайрадан Энисейге көчүп кетүүгө аргасыз болгон деген маалымат. Бүгүнкү бере турчу маалымат жалпысынан эле ушул. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Аллахым разы болсун. Аябай сонсоок болду. Чоң рахмат Улай сизге. Сизге да чоң рахмат.